Assalamu alaikum, hurmatlı spor seyirciler, hurmatlı mekendештер. Biz bugün Bishkek şahrındагы Gazprom dini tarbiya жана sport kompleksine geldik. Buyursa ушул жерде Казакстандын алдыңкы промоутердик компаниясы Octagon'дун 40-чы турнирі өтөт. Өздүн мушкерлерибизге ийгилик каалайбыз. Жана турнирдеги кызыктуу көрүнүштөрдү сиздерге көрсөтөбүз. Биз менен калып туруңуздар. Жеңіс бәрі бір жерде жүр. Сага керектүүнүн баары. Сенин эркиндигиң. Сенин баарлашууң. Сенин тарифиң. Сенин туура тандооң. Сенин номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. Octagon уюму негизинен ачылганына көп деле убакыт болгон жок. Бирок Казакстандан ушинтип өзгөчөлөнүп, алдыңкы уюм катары белгилүү болуп жатат. Бул нерсени албетте моюнга алыш керек. Караңыздарчы, Бишкек шаарына чейин өздөрүнүн экрандарын ошол мезгилде мынакей мыкты делинген Octagon'ду алып келиптир. Кок Газпромдо негизинен мындай турнир боло элек буга чейин. Во-первых, альхамдулилля, мы сделали основное желание Всевышнего. Хочу, Фамбей, брат, Тима, брат. Кыргызстандагы алдыңкы менеджерлердин бири Жайдар Сейтеков. Кыргызстанга куш келипсиң, Жайдар. Көбүнчө ушул чет жакта жүрөсүң. Бүгүнкү турнирдеги өзүң баягы сезимдериң жөнүндө айтсаң, Кыргызстанда өтүп жатат. Сезимдерим өтө жакшы. Аябай толкунданып турам. Өзүмдүн учениким Марселде бүгүн атайын Кыргыз мекенинде биринчи боюн өткөзүп жатат. Бул жакта 13, то есть профессиональный боюн биринчи жолу Кыргызстанда өткөзүп жатат. Ошо андан тышкары башка көп кыргыз балдар уруп жатат. Ар бир кыргыз балага переживать этип аябай толкунданып турам, негизин айтсам. И мен ойлойм, бул Кыргызстанга ушундай уровеньде келген турнир бул жакшы бир ачылыштардын бири деп ойлойм. Эмне дегенде бүт подготовка жагынан, медийность жагынан полностью бүт ошол эле Octagon'ду алсак, ошол эле ошол жумушчулардын составын алсак, бүт, то есть мындайча айтканда ушул нерселерден биз үйрөнүшүбүз керек да. То есть на уровне өтүп атат да. Ошон үчүн биздин жигиттерге бүгүн бардыгына жеңиштер алайбыз. Мен ойлойм, баары жакшы нерселер болот депчи. Ошол Марселдин менеджер катары айтсаң, алдыдагы кандай баягы UFC'ге өтөт деген жаңылыктар болуп атты эле, анан хардкордун титулуна чыгып атат. Негизинен быйыл жыл аягына чейин UFC'ге чыгат деген маалымат канчалык деңгээлде чын? Негизи бул биз 4-5 жылдан бери келаткан биздин мындайча айтканда койгон целибиз. Иншалла анан толугураак маалыматты пока биз айта албайбыз качан депчи, бирок ушул жылга аракет кылып атабыз. Алла таалам гана билет экен, эртең эмне болот деген. Бирок ушул жылдын күзгө чейин примерно аракет кылып атабыз. Кыргызстандын атынан UFC'ге биринчи чистокровный кыргыз болуп киргенге бизде азыркы убакта Валентина Шевченко бар. Баягы эркек балдарынан мындайча айтканда азыркы убакта бизде жок да, ошого Марселге азыр аракет кылып атабыз. Бирок подробностьун эмне эртең эмне болот экен бир гана Алла таалам билет. Ошол негизи айта кетчү UFC жөнүндө ошол. Эме хардкор боюнча негизи бизге февралда берилген, то есть январдын аягында. Ал бой соперник даяр эмес деп мартка жылды, февралга жылды, февралдан мартка жылды. Азыр апрелге деген эми майга деп атышат. Бирок майга дагы соперник даяр болбой калабы деген ойдо болот. Биз эми пока даярданып күтөрүбүз. Эсе ошол убакта биз тигил жакка кетпей турган болуп калсак, эсе ошол убакта бул жакка болуп кала турган болсок, поиск кылышабыз. Бул поиск бизге действительно керек. Эмне дегенде бул поискка биз күчтүү байстерди утуп, чоң эмгек менен келип атабыз да, мындайча айтканда. Сизге рахмат, Жайдар. Ишиңе ийгилик. Рахмат. Сиздерге да рахмат. Ушунча спортторго мотивация берип, ушунча өзүңөрдүн болгон убактыңарды бөлүп, интервью алып, ошол каналдарга чыгарып, ошол балдарды медийность жагынан өткүзүп мотивация берип аткан силерге да чоң рахмат, ишиңиздерге чоң ийгилик. Алла разы болсун.
Дорогие друзья, боец из Кыргызстана в красном углу октагона Марсель в любое время Нурланбекулу. Да, футболку только одень, брат, и обувь, чтобы не заболеть. Хорошо, там Печатки кому дать? Все, бой жақсы болды, Құдайға шүкір. Қырғызстанға келіп ұтайын дедім, ұттым. Аллаға шексіз шүкірлер болсын. Иншалла қолдап тұрсаңдар, біз UFC-ге жетеміз. Так что, до конца. Сопернигин жөнүндө айтсаң, кыска убакытта алмашып айтсам. Соперник 5-ші соперник болды. Еще весі ауыр шықты. 69 килограмм, менден почти 15 килограмм ауыр шықты. Мен без разница Қырғызстанға даярданып алғам. Айла жоқ ұрышқа тура келді. Алдыда қадамдар қандай болады? Октагонда дағы беттешіп тұрасың же бұл бір еле бой болды? Октагонда бірі ақырғы бір беттешім қалды, Құда қаласы. Ошо ұтам, еще дальше көрөбүз. Хардкордо титулға шығады. Хардкордан кейінки айлардан Құда қаласа за пояс ұрышам, иншалла. Пояс Қырғызстанға келеді. Соперник жөнүндө айтсаң. Соперник нормально, универсальный боец, стойка грэпплинг мендей. Мына мен жанымда тұрған бұл Пантера Шермурат Қалилов. Қырғызстанда мынакей бірінші жолы беттеш өткөргөнү келип отурат. Болбосо Қырғызстандағы алдыңкы мушкерлердин бири болуп калды. Мынакей Грузияда чемпион болду, октагондун мурунку чемпиону. Кандай Кыргызстанда ощущениялар кандай? Биринчи жолу чыгып жатасың, канча дагы өзүңдүн мекениңде. Ассалаумалейкум баарыңыздарга. Иншалла, конечно, биздин биринчи өзүнүн жерде Кыргызстанда биринчи жол болуп жаткан үчүн кичине толкундуу болуп атат. Бир жагынан кубанычтуу болуп атат. Анткени мен өзүмдүн жеримде мындай чоң аренада урушкан эмесмин. Мындай элдин колдоосу, боецтердин бирибизге болгон эмебиз, поддержкабыз болгон үчүн мен жакшы өзүмдү сезип атам. Иншалла бүгүн жакшы бой көрсөтөбүз иншалла. Октагондун баягы чемпиондук наамын өткөрүп койгонсуң да, бирок Грузияда чемпион болдуң, кайрадан октагонго кайттың. Алдыда пландар кандай? Октагондо эле каласыңбы же биз билгенден Underdog деген промотордук компания менен иштешип жатасың? Америкага кетесиң сен да? Негизи мен 10 февралда ошол Грузиянын GFC организациясында поясту коргошум керек болчу. Соперниктин травмалык байланышына байланыштуу. Ал соперник майга жылдырды. Что менде долгий простой болгон үчүн октагондо тем более Кыргызстанда турнир болгон үчүн мен согласиямды бердим. А так негизи защита пояс болуш керек болчу. Демек, алдыда Грузияда кайрадан ушул курууңду коргойсуң. Пока ошо Грузиядагы организация менен каласың да. Эмне айырмасы бар экен Грузиядагы уюм менен октагондун? Эмне үчүн суроо баягы октагондо пояс таштап Грузияга кетип калдың деген? Октагондо таштап кеткеним себеби, биринчи себеби негизи бир жерде тура берген мен ойлойм. Негизи любой адамда цель болуп спортсмен чемпион деген. Мен ойлойм чемпионлукту алдым. Андан кийин менин залымда бүгүн беттеше турган Арген Абдыкадыров Тайсон алда башка беттештердин биринде чыгат. Экөөбүз бир салмакта болгон үчүн экөөбүз постоянно уже алда 4 бой, мен да 3 бой утуп уже за пояс жакындашып калганына байланыштуу убакытты көп созбой, а дальше возможность болгон үчүн мен Грузияга кетүүгө макулдугумду бердим. Ийгилик бүгүнкү беттешиңе. Рахмат чоң, сизге да ийгилик. Рахмат чоң.
күн турнирге катыша турган мушкерлер акырындап ушинтип дене жибитүү бөлүгүндө. Приемом армпар одержал боец из Кыргызстана Азат. Азыр гана эң бир мыкты жеңишти камсыздаган Азат жаныбызда турат. Азат, жеңиш куттуу болсун. Рахмат байке. Сезимдер кандай? Сезимдер вообще жакшы. Жалпы турнир жөнүндө да айтсаң. Турнир жөнүндө бул организация бизге биринчи жолу өтүп мындай чоң арена. Биринчиден ушу организацияга чоң рахмат. Бизге келип ушундай чоң турнирди өткөрүп аткан. Мен ойлойм, Кыргызстанда мындай бойлор билсе үчүн мындай жакшы мындай чоң аренада бойлор бизде биринчи жолу болуп жатат. Биринчи дебейм, эми жакшы бойлор деле болуп атат. Бизде мындай чоң аренада биринчи жолу болуп жатат. Ушундай возможность берген Октогон президенти Муратовго да чоң рахмат айтып кетебиз. Жана өзүбүздүн агаларыбыз, өзүмдүн тренерим Варх Абажапаров Фарухайга да чоң рахмат. Бул бойго өтө өзү даярдады. Жана ошондой эле чоң баса белгилеп айтып кетчү. Тилек Бабанов агайыма да чоң рахмат айтам. Бул бойго аябай катты даярдады. Бека байкесиге да чоң рахмат. Бул бойго аябай катты даярдадыңыз. Негизинен беттештеги атаандашың жөнүндө айтсаң кандай? Күттүңүз ушундай нерсени? Атаандаштан күттүм. Анткени менин физически өзүнөн бир аз чоң болуп турат. Өзүңүздөр деле көрдүңүздөр. Мен кандай десем, качка жагынан дагы, функционалка жагынан дагы, физика жагынан да бардыгынан даярдалгам. Мен күткөндөй болду бой. Агаларым Мукака, Муктек байке, Мукакама, Исламкама, жана өзүм ата-энеме, ата-апа мен сиздерди жакшы көрөм. Балаңыздар жеңди. Ата-апамдар баары көмөктөн көрсөттү. Азат. Рахмат, серияң улана берсин, буюрса жеңиштер көп боло берсин. Сизге да чоң рахмат, Мустам байке, сиз аябай көп биздин Кыргызстандын байстерин эң биринчиден бизди тапкан сиздисиз. Сиз бизди көп жерге көрсөткөнсүз, Мустам байке, сизге чоң рахмат. Алла разы болсун. Алла Кыргызстан.